24-ноябрда өткөн саясий мекенчил күчтөрдүн курултайында апрель революциясынын максаттары ишке ашкан жок деп айтылган сөздөрдүн негизи жок. Курултайда доклад жасаган саясатчылар апрель баатырларынын атын жабынып, өлкөдөгү туруксуз саясий кырдаалды күчөтүүнү көздөп жатат. Убактылуу өкмөт апрель окуясында каза болгондордун жакындарына кылмышкерлерди таап, жазага тартуу боюнча убада беришкен. Бирок ошол убадалар бүгүнкү күндө аткарылбай турган чакта эч ким эч качан апрель революциясынын максаттарына баа бере албайт дешет апрель окуясында окко учкан баатырлардын жакындары. Бекназаров 2010 жылдан кийин башкы прокурор болуп турганда апрель окуясы боюнча тергөө ишин баш аламан кылып, карапайым элди аткан кылмышкер жоктой кылып тергөө ишин жүргүзгөн. Керек болсо ушул Азимбек Бекназаров 2010 жылы апрель окуясы болгондон кийин ошол каза болгон балдардын үй бүлөлөрүнүн алдында туруп бизге убада берген. Ошол жерде бардыгыбыз бар болчубуз. Ар бир баланы атылган ок боюнча изилдеп экспертиза жүргүзүп туруп силердин алдыңызда мен таап берем деп убада берген. Тилекке каршы анын 1% да аткарган жок. Анан ушул маскарапоз элдик апрель революциясынын максаттарынын ишке ашырылышына баа бергидей бул ким өзү? Бекназаров апрель окуясынан кийин банктардагы ячейкаларды тоноо боюнча дагы жакшы адис, аны жалпы кыргыз журтчулугу жакшы билет. Ал эми Каптагаев өзүнүн туулган жеринде сый урматка татыктуу болбогон үчүн Ысык көлдө губернатор болуп турганда эл аз жерден өрттөп жибере жаздаган. Курултайда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык ишмердүүлүгүнө канааттандырарлык эмес деген чечимдин кабыл алынышы туура эмес болуп калды. Анткени курултайды уюштуруу комитетинин курамына мурун мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен эски саясатчылар кирип, азыркы бийликке жагынуу аракетин гана жасашты дешет. Негизи курултайда айтылбады Бекназаров ушу 2010 жылы революцияда болгон иш-чаралар ишке ашпай калды. Канчалык бир деңгээлде деп атпайбы. Канчалык деңгээлде ошол жерде курман болгон үй бүлөлөр билет да, канча жылдан бери сот болду, 6 жыл сот болду. Ошол сотто канчалык деңгээлде өткөн Бекназаров ошол убакта прокуратурада иштеп жүрдү. Ошол документтердин кандай болуп, кандай өткөн соттун аягына акыйкаттык сот болуп бүтпөй калбадыбы? Канчалаган энелер өзүңөр көрүп атасыз, ыйлап калышты. Балдар жетим калды. Жанагы ошону атып кеткен өзүңөр билесиңер, президентибиз качкан бойдон кетти. Акыйкаттык сотко келип соттолгон жокпуз, көргөн жокпуз. Ошон үчүн ошо биздин атыбыздан ошолор деңгээлде иш ашты, ашпай калды деп атат. Бирок биякта биз ошо үй бүлөлөр билебиз да, канча 7-8 жылдан бери канчалык деңгээлде бизге жардам көрсөтүлүп атат, канчалык деңгээлде иш жүрүп атат. Ошону өз оозубуздан айталы. Биз эгерде бизди карабай койду, таптакыр тыштап салды өкмөт деп айткан жокпуз да. Бизде ошондой деңгээлде булар көргөзүп атат да. Мындай карапайым эл уккандан ойлойт да, бул байкуш баягы 7 апрелдин үй бүлөлөрү дагы эле сурамжылап, элден жардам сурап, качан кээ бирлердин сөздөрүн угабыз, таптакыр ушул эл тойбой койду деген сөзгө чейин жетип атабыз. Бирок биз андай эмеспиз, андай деңгээлде эмеспиз. Жыйындын соңунда апрель баатырларынын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасап, Атамбаевди каралап жаткан саясатчылардын сөзүнө кирбей, ал баштап кеткен жакшы иштер аягына чыгуусу керек дешет.